Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Биз мекенчи жаштар канаты кайрымдуулук уюму бүгүн Узгембаева Райла эжебиздин ден соолугун сурап келип отурабыз. Эжебиз буга чейин биздин уюмда 1 жылдан бери өзүнүн кайрымдуулукка салымын кошуп жүрөт. Буга чейин мүмкүнчүлүгү чектелген жана оор кырдаалда калган операцияга муктаж бир туугандарыбызга жардам берип келатабыз. Эжебиз дагы биз менен катар кайрымдуулукта жүрөт. Мынакей бирок азыр тилекке каршы ден соолугуна байланыштуу жалпы кыргыз элибиздин жардамына муктаж, айласыздан кайрылууда. Анан эжебиздин диагнозу оорусу боюнча өзүнүн доозун алмаксак. Эже, кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? 1 жылдан бери биздин катарыбызда сиз дагы кайрымдуулук иште жарышып, соопчулук иштеп келесиз. Ден соолугуңуз ушундай ооруп турганына да карабастан биз менен чогуу жүргөнүңүзгө чынында терең ыраазычылык билдиребиз. Эже, Аллахым шыпасын берсин сизге, буюрса жалпы кыргыз элибизде кайдыгер карайт деп жардам берет деп терең үмүттөнөбүз. Өзүңүздүн диагноздоруңуз боюнча, ден соолугуңуз боюнча өзүңүз айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум, момун мусулман калптарым, мусулман бир туугандар, мен силерге кайрылып силерге ушу оорум боюнча кайрылып жатам. 3 жылдан бeri ооруп жүрөм. Үч жылдан бeri жакшы болуп калам деп ушу жүрдүм эле, тилекке каршы өзүм күчүм менен операция боло алмадым. Ушу медицинский тилде айта албайм, өзүбүздүн тилибизде. Ушу жүрөгүмдү 2 клапан тең алмаштырып, камыргаларын жол коюш керек деп айтышты. Менде каражатым жетпеген үчүн айласыздан силерге кайрылып жатам. Биздин кыргыз мусулман калктарыбыз боорукер кайдыгер карабайсыңар деп ишенем. Үмүтүм бар силерде. Ушу өзүбүздүн жаштар азыркы балдарыбыз ыймандуу, чоңоюп келатышат. Ушулардын жардамы менен силердин көпчүлүктүн жардамы менен операция болуп алсам деп тилеймин. Менден ушу 600 миң рубля сурашты. Ошол каражатым жок болгон үчүн мен ушул мекенчи канат группасына кайрылдым. Анан биздин экинчи жаштар канаты кайрымдуулук уюмубуз дагы азыраак болсо дагы жардамын берип жиберсти эле. Ушул аманатты сизге берип коеюн эже. Алда болсо бул көптөй берекесин берсин, буюрса дагы кыргыз элибиз кайдыгерге жардам берет. Рахмат. Жакшы болуп кетиңиз. Алла ыраазы болсун баардыгыңардан ушу жардам колуңузга. Мекенчил жаштар канаты группасы. Рахмат, тапканыңарга береке берсин. Эч оор эмне экенин билбегиле. Үйлөрүңөргө бактылуулук каалайм. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Мага да жардам берип коюңуздар. Рахмат эже, бардык жакшы тилектерибизди Аллахым кабыл кылсын. Дагы бир жолу мекенчи жаштар канаты кайрымдуулук уюмуна терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин аманатыңыздарды эжебизге жеткирдик. Райла эжебиз 1 жыл мурда негизи ооруган билгенбиз, бирок биз жардам берели десек анда баш тартып койгон, өзүбүздүн каражатыбыз менен дарыланам деп. Мынакей азыр ушундай дарыларды ичип дарыланып аткан экен, бирок операция болуш керек экен да тез арада. Ошон үчүн жалпы кыргыз элибиздин жардамына муктаж болуп аргасыздан кайрылууда. Кайдыгер карабай баарыңыздар жардам бериңиздер. Биздин YouTube каналыбыздын ушул видеонун алдында эженин өзүнүн телефон номерлери жана карта номерлери калтырылат. Баарыңыздарды салым кошууга чакырабыз. Эжебиздин ден соолугу жакшы болуп кетишине баарыңыздар жардам болуңуздар, сунуңуздар. Аллахым ыраазы болсун баарыңыздардан.